Бакытбек эке, эми маегибизди жанагы 12 апрелден баштасак, интернетте ачкан деле, ютубта ачкан деле кайсы соц тармакта сыгылы бүт эле 12 апрелдин тегерегинде болуп атат да. Коркуткандары да бар, коркутпагандары да бар дегендечи. Ошол жөнүндө кичине маалымат берип койбойсузбу элибизге? Мындай да, биз бүгүн элибизде түшүндүк кандай чынында ар бир адамды ааламга байланыштары бар да. Бүт адамда бар. Бирок ал байланыштарды баарын адамдар жаап алган да. Мисалы, ширкебитни неме деп койдук го, тобурчак, тобурчак деп коебуз да бир. Мындай кичинекей мен бир бөлчү. Мына ошол жер менен бүт адамда ошол иштейт. Только биз иштетпей аны жаап салганбыз да. Анан учурда мен билишимче 2012-жылдан бери алтын доор келди деп аткан. Ошодон кийин ушундай адамдарга келаткан энергиялардын таасири күчтүү болуп отуруп, азыр ушу почти адамдардын көбү ачылып кетти. Билле кыргыздар эмес, бүт жактачы. Анан ачылып кеткенде алар кандай болот? Мисалы, алар ачылып кеткен адамдар биз бир сырлуу дүйнөдө жашап атсак, мисалы, ошого гана ишенипчи, аларда 1000 кырдуу, 1000 сырлуу дүйнөлөр ачыла баштайт. То есть ар жактан аларга көрүнүштөр, аяндар келе баштайт. Анан элдер ошону алып атат. Барчы. Анан алып алып туруп, анан элге баягы көргөн, билген нерсеси менен, белги менен бөлүшүп атат да. Анан биздин элдин деңгээли ар кандай болуп, кээ бирлер туура түшөт, өзүнүн деңгээлине жашап түшүнүп атат. Кээ бирлер болсо вообще чалкасынан кетип атат, мен айтам. Себептен бизде көңүл эмес да. Мына ушундай бир нерсе менен 12-жылдан бери биз келатабыз. Себептен 12-жылдан баштап биз жаңы доорго переход кылып атабыз. Өткөл убактабыз, Да, ошодон бери келатабыз да биз переход болуп. Анан бул улам дагы коюланып жерге келаткан энергиялар. Улам коюланган сайын биздин жердин да өзүнүн энергетикасы, биополиясы мындай айтканда өзгөрүп атат. Ушул өзгөрүп отуруп, ушул 26-жылы бир кандайдыр бир пикине жетип атат да. Кандай бир чокусуначы. Анан ошого жетип аткан үчүн азыркы ошо 12-синде боло турган темалар илгертен эле бар болчу дейт, бирок азыр да бул козголуп атат да. Мисалы, илгери аны Ванга айтып кеткен дейт, Иисуста бар дейт, Библияда бар дейт, ошол жөнүндө айтылган дейт да. Пасха деп койдук го ошоларды. Ошолардын баары бир точкага дал келип калды да. Анан элдин баары буну окуп атыр да, анан баягы демелер корко баштады элдерчи. Бул эмне депчи. Ар кимде ар кандай түшүнүк берилип атат болчу. Ар кимде ар кандай. Анан мындай карап көрсөк, биздин билишибизче биринен баштап ошо 12-сине чейин бул кандайдыр бир даярдык курс. Коридор. Адамдар билип мунучу өздөрүн дайындаш керек да. Мисалы, да ошол өткөлдүн баратасына келет экен. Мына ошо өткөлдүн баратасынан 2 күндө өтөт экен. Бирок ошо өткөндө кандай настроение менен өтөм, мисалчы. Эгер мен ошондой бир жаман ойлор менен, бир жаман нерселер менен өткө турган болсом, анда тияка өткөндөн кийин ал 100 эсе күчтүү болот экен да. Эгер жакшы ой, жакшы нерселер менен өтсөң, ал 100 эсе жакшы болот. Ошондо эгерде ошондой чын эле биз ошондой жерге өтсөк, мисалы 15-чи, андан кийинки жашоодо адамдар өзүнөн өзү бөлүнүп калып атпайбы? Себептен көтөрө албай калат да адамдарчы. Бул энергия көтөрө албай калат да, көп эле баягы мурунку оюн жеңе албай калат. Ал 100 эсе күчтөнүп кетсе, ал жеңе албай, ошодон адамдар мындай эки ажырым болуп калгандай да. Анан ошого адамдардын азыртан аң сезими жетсин деп, ошо биринен баштап билгендердин баарына белги берип атат да мына. Андан кийинки негизи эле ошо 26-жыл менен бул нерсе 27-28 күчөйт да аябайчы. Себептен ошол өткөл переходдун эң чоң пикинде турабыз, ошол башталат да. Булардын айтымында биз билген илим боюнча. Анан ошол 2030-жылга чейин бар болот. Бирок ошого чейин өтүп алган адамдар үчүн, мисалы, жеңил өткөндөр үчүн ал жеңил постоянно болуп баштайт. Алардын жашоо такыр башка болуп өзгөрүп баштайт. Өтпөгөндөр үчүн өтө эле кыйын болуп баштайт. Анын үчүн жанагынын баарын барьер деп коелучу, келип аткан барьер, ошо ойлордун баарын жеңип, ошо энергияга котолуп кетиш керек да. Ушундай. Азыр ушул темада сүйлөгөндөрдүн бардыгы наоборот элдердин вибрациясын түшүрүп коркутуш
сүйлөшүп атат да. Ар ким арганда неме деп атат, чынында будан корко турган эчтеги жок. Мен мисалы Сүйүнүшүбүз керек да. Сүйүнүш 12 керек жылдан бери да, күтүп да. атабыз. жаңы доор, жаңы жашоо болду дем, бул жашоо бүтүп атат. Себеп дегенде мына бизде айтылат го айлампа жашоо деп. Бул илимде бар го, жанагы не деп койчу эле, колесо сансары деген. Ошол рушить этип там бузулуп баратат. Эми адамдар ошо сансардан чыгып атат дем, мындан чыкканда эмне болот дегенде, ал жашоодо бизде өлүм бар, картаясың, кыйналасың, жашоонун баары сыноо болуп калган да. Ошол сыноо бүтүп атат мындай айткандачы. Мындан кийин эркин жашоо, өзүңдүн тагдырыңды өзүң жаза турган жашоо, ушунчалык баягы ааламдык жашоо да, кенен жашоо да. Бакытбек, эми 30-жылдан ары өтүп кетсек эле бүттү, өлбөс жашоого өтүп кетип атабызбы? По идее ошондой. Себеп дегенде сен азыр мына пирамидалар жөнүндө сурабың менче. Энергия улам күчтөнгөн сайын биздин дене, катуу дене, биологический энергия. Бул жукарып, кристаллический энергия өтүп атат. Улам жукарып атат. Бул адам билиш, мындай билиш кыйын аны. А бирок өздөрүн байкап, аңдап көрсөм, мисалы мурункудай тамак иче албай калды. Мындай туруп эле, ой, менин айтканым чыгып калып атат, мен ойлогонум туура келип атат, өздөрүн бир кандайдыр немеге сезип башташты да элчи. Да ошондой болот атат, ошондой энергия келип атат. Анан эми күчүп атат да бул. Эми бул 15-ден кийин бул энергия таза күчтүү болот. Мурдагыдай бир неметип бат-бат болуп ката, бат-бат мындай жыла турган нерсе да. То есть карма бат-бат болот экенден да? Кармасы баары бат болот. Ушунчалык бат болот да. Сон неме, сиз ал жана шишковидное железо десеңиз эсиме түшүп атат. Мурун ошо шишковидное железонун ичинде мозговой песок деп койчу экен да. Же болбосо кальциевый бир песок болчу экен деп коюшчу экен да. Азыр болсо окумуштуулар ачыптыр, ошол кристалл экен. Да. Да. Шишковидное железонун ичинде кристалл экен. Ошол кристаллды жана бизде тобурчак деген билесиңби мындай? Карагайларда мындай шишка бар го. Шишка. Ошол сыяктуу дейт да, окшош. Мисалы железо өзү ошо шишкага окшош экен. Ошондой дейт, мисалы ошондой символдор мисалы көп эле жерде атайын коюшат экен да. Как кооздук үчүн депчи. Ошондой дагы бул баары баягы окшош тартат деген нерседи муну билген адамдар анын окшоштугун жарата берет экен да жерде. Ал чагыла берет да. Мисалы сен үйүңө пирамида коюп атканда, мен пирамида мындай экен, андай экен деп сен анын немесин, образын чагылдырып атпайсыңбы? Ошондо ошол ичкен чагылдырган нерсе кайланы ошол жактан тартат да. Жанагы мен баймын деген адам байып кетет деген бир чындыгы да. Адам өзүн ушунчалык бай, көңүлү ток, ушундай өзүн сезсе, ал ошол нерсени алат да. Ода жок, менде жок, анан андай мындай дей берсе, ал нерседен куру кала берет да. Типа ушундай эле сыяктуу да. Эме деп коет, жана дүйнөлөрдүн ортосу жукарып атат деп атпайсызбы? Тонкий мир менен азыр. Ошондо бизге тонкий мир жакын деп атабы, же адамдын аң сезими ачыла баштагандыктан ушул жакын болуп калды бизге? Тонкий мир деген нерсе мурун мындай биз мындай элестесек, биздин ичибизде энергияда бул отуруп атат да бизгечи. Башты жердеги энергиянын баары алмашып атканда, мисалы ошол тонкий мир мындай айтканда отуруп атат жергечи. Тонкий мирчи. Анан эми ошол тонкий мир отурганда кандай болот дегенде, тонкий мир дегендер сансыз да. Сансыз мирлер бар да. Ошол мирлерди бири-бирине киргизбей кармап турган бул ажырым энергиялар болот. Бүт кармап турат да. Мисалы бул буга кире албайт, бул буга кире албайт. Ошол энергиянын плотностуна жараша болот го. Да, ошо плотностуна жараша кире албайт, ошо кармап турат ажырым энергиячы. Мисалы сен уктуң беле, уккан жок белең. Жанагы яшык машык дейби жанагы бир. Бир неме бар го, бир чыгып кетип анан элдин баарын кырган бул Библияда, Куранда деле бар го. Жердин астынан. Жердин астынан чыккан. Ошо именно биздин Кыргызстандан чыккан экен да. Биздин Кыргызстандын Чаткалдан чыккан да. Анан мен бул билимиш уламыш да. Анан ошону кайра жерге киргизиш үчүн Македонский жаралган жергечи. Биз Македонский баскынчы катары көрөбүз да. Кийин ошо Кыргызстанга келгенде, Кыргызстандан жана антип аталар менен жолукканда сен бизди кыра албайсың. Биз коктук толуп жашайбыз, кирип кетебиз. Биз мына көппүз деп, канча көпсүңөр дегенде жаңгыкты көрсөткөн да. Монча көппүз депчи. Ошондо жаңгыкты биринчи көрөт экен да Македонскийчи. Анан кийин биз сенен сурабыз, биз ошо сенин айтканыңды кылып берели. Сен бизге ушундай бизде жердин алдынан чыгып алып эле адамдар кыйнай баштады, жегисе тойбойт экен алар депчи. Анан Македонский ошону кууп кирет да. Тиякачы.
кайра барын. Анан кууп киргенден аны ошол жерди чыкпаш кылып, бул ажырым энергияда ажап кеткен да. Ошону чыкпаш кылып жабыш үчүн Македонский биздин эмеге кайрылып калат да. Так, темир дөт устага кайрылат да. Ошонун энергиясына. Анан дөт уста өзүнүн темир менен ошо энергия менен жапкан да. А биздин түшүнүк боюнча бир темирди коюп жапкандай да, нет, ошол энергияны дөт уста. Ошондой анан Македонский өзүнүн, ай, менин кызматым мындай турбайбы? Чынында келген миссия мындай турбайбы? Ушуну экөөнү жабыш керек болуп турган турбайбы? Анан өзүнүн ишин аткарып кетет да. Ошондо периштелер дүйнөсү бизге жакындап атат. Только муну эми сезими ачылган адам эле сезет да, туурабы? Эми бир нерсе да азыр ошондо биз баягы эч кандай сомнение жок, болот болбойт дегенчи. Болуп аткан иштер да. Себептен өткөндө не бир иштер болот да. Мисалы бир эле ал эмес, адамдар көрүп атпайлы, азыр жерлер жарылып атат, вулкандар чыгып атат, суу каптап атат, согуштар болуп атат. Бунун баары ошо тазалануу да, болуп аткан нерсе. Будан өтүш керек болчу, баарыбызчы. Анан өтүп атабыз, анан ошол жерде баягы элге мындай да. Бизде элде эң жакшы сөз бар да. Көңүлдөн ырга, жашоонун жыргалды өткөндө да айттык болуш керек, көңүл жыргачы. Жашоонун көңүлдөн ыргагы деген бул позитив да. Канчалык адам өзүн позитивде алып турса, анын баягы көңүл ачкыч да, төбөлү ачык турат да, төбөсүнөн нур кирип, Кудайдын нурунда болот да, мындай айтканда. Дилине Кудайдын нуру жетип турат да. Мына ошон үчүн ар бир адамдан бул изилмеген ушул көңүлдүн ыргагын кармап өздөрүн постоянно позитивге өтүш керек да. Ошондо аларга чоң жардам болот. Бакытбек жанагы 3 күндүк караңгылык анан 3 күнгө жер токтойт деген кандай? Ошондо муну азыр 12синен кийин жер токтогон жатабы? Бул числону эч ким айта албайт. Качан болоручу? Может ал эртең болуп кетиши, может 12синде болуп кетет. Бирок бар ошондой сөзчү. Ал мындай болот да, мына жер да биздин айланып аткан жер, ошонун эки жагынан эки ошондой чоң корабль, ошончалык чоң корабль биздин жерди ортого алып келе атат дейт да. Ошонун максаты, корабльдердин максаты илгери жер мындай айланчу экен да. Бул ошол нерсени бузуп коюшкан экен да. Ошону бузган убакта жана динозавр дегендер бар, ошол кырылып кеткен экен. Жерде жашаачы. Эми да ошол туура эмес болуп калыптыр да. Эми ошону кайра өзүнүн огуна келтириш үчүн ошол нерсе келип атат да. Ошо эгер өккөгө келсе 3 күн токтойт, 3 күн токтогондон кийин жер 3 күндөн башка жагына айланып баштайт да. Менин оюмча ошондой да. Ошонго токтогондо бул биз менен кошо келип аткан терс нерсенин баары мурунку биз менен өсүү менен келип атат да, өсүү прогресси мененчи. Анан ошо жерге келгенде жанагы нерсе алмашып кеткенде, как динозаврлар кырылган сыяктуу, алар да өздөрүнүн дүйнөсүнө кетет же ошондой аяка өтүүгө аларга мүмкүнчүлүк жол жабылып калат да. Жердеги сущносттор барбы? Да, ошонун терс сущносттор бар да, которые ушу жерге ылайыкталып жасалган. Көп да. 3 күндүк караңгылык ошо 3 күн токтогон маалда болобу, Да. Эми муну ар кандай айтып атат, ошол жер токтогон учурда дейт, биздин сознание тоже токтойт дейт. Баарыбыздыкычы. Как будто мындай турган обозго катып калгандайчы. Жаныбар деле бик аң сезимге ээ, баары ошондой болуп калат дейт да. 3 күнчү. Өзү сезесиң баарынчы. Сезип турасың, бирок токтоп турат экен сознаниечи. Ошондо анан кийин кайра ал айланып баштаганда кайра жаңы сознание. Память башкача болуп жаңыланып кетет. Жаңыга которуп кетесиң. Жаңыга которуп кетет. Ошондо ошол да 5-измерение өтүп кетет деген. Да, андан башка жашоо болуп калат да. Ооба, ошондо. Ошон үчүн ага мен бүгүн эртең дегенди ишене албайм, бизден ошол убакка келет да ал. Бакытбек, азыр уже убакыт жайлап калдыбы? Сиз байкап атасызбы? Жайлап калды? Кандай жайлап калды? Мен, например, вот бүгүн күн өтүп атат да, вот моментинде сезбейм. Убакыттын жайлап калганынчы. Кадимкидей эле күн өтүп атат. Бирок мынтип артымды карасам, тим эле убакыт аябай көп өтүп кеткендей болуп сезилет. Мынтип карасам, бир 3 эле күн өткөндөй болот да. Например, бир история болду да. Анан кийин мен кайра артымды мынтип, ал историядан аябай көп өтүп кеткендей болуп кетет да. Мынтип артымды карасам, календардан 3 күн өткөн, 2 күн өткөн, бир жума өткөндөй эле болуп атат да. Биздин оюбузча күн кыскарып кеткен да азырчы. Жок, ал күн кыскаргандан наоборот убакыт тез өтүп атпайбы? Мага болсо жанагындай болуп атат. Вот теперь мындай да. Эгер ушуну билген адамдар ар кандай принимать этет да, мисалы,
ушул эле убакыт деп коелучу, убакытты жети энергия деп атпайбы, кармап турганчы. Ошол убакыттын ичине кирип жашабай, убакыттан чыгып жашагандар да бар да, арабыздачы. Аларга күн өтпөйт. Убакыт действить этпейт агачы. Как будто бир күнүң 1000 жылдай болуп кете берет да. Убакыттын ичиндегилер ал убакыт менен иштейт. Шашыпчы. Ошондой болуп атат да, ошондой бир нерселер болуп атат эл арасындачы. Анан ошон үчүн баягы убакытты өзүңө киргизип атат да, сен убакытка кирбе. Сен убакыттан чык деген илимдер бар да. Аны кандай кыласың, кандай кылабыз дегенди мына өзүңө чуркап элестетип баратасың да. Элестетесиң жаныңда сен менен кошо убакыт чуркап барат, сен менен кошо. Сен эмне кылсаң ошону кылып баратса, убакытчы сени шаштырыпчы. Анан сен ошону кайра мыслыначы, убакытты өзүңө киргизгенде, убакыт сен менен жарыш барат да, убакыт токтой баштайт да. Вот ошондо адам аны үйрөнүп алган адам даже азыркы учурда ошо өлүмдө убакыт менен каралганда, өлүм, картайуу булардын баары убакыт менен саналганда, ошондо убакытты өзү токтотсо болот экен да. Ошондой метод менен, ыкма менен. Меканды ушинтип бараткан го. Возможно, сен ошо өлбөстүктө кетип бараткан жок убакыт мага. Жок, мен ушуну бүгүн дагы байкадым. Анан кийин мынтип аябай убакыт көп өткөндү. Мынтип числосун карасам, вообще числосу жылган эмес да. Мына кичинекей мен таң калтым. Эмне болуп атат? Вроде убакыт аябай бат өтүп атпады беле деп коем да. Знаешь, убакытка ошо убакытты өзүңө киргизип алгансың. Просто шашпай алган окшойт, а? Да. Сон керемет. Вообще жашоо кереметке айланып барат. Байкайсың, мына сен деле бул айтып аткан керемет да. Ушундай болуп атпайбы деп. Мен бир жерге келип аткандарда укмушам, бүгүн эле эртең мененкини айтайлы да. Мына өзү 58 дейби, 50 канча адам дейт. Бирок бул жаш көрүнөт экен да, мындай вакытта жаш көрүнөт экен да. Мен жаздын жаш кыз экен дегем. Мындай экен да, чачы мындай. Мурун жүргөн чачы ушундай, азыр да ошондой экен, бирок анда. Анан ошону көрсөтүп атпайбы бул. Колдоп жүргөн, муну неме деп, Клеопатра депчи. Анан аябай таң калдык да, анан ошондон сөз болуп кетти да. Анын жанында бир подружкасы келиптир. Келгенде эле негедир ага карап мен манас айтышка туура келип калды. Эми айтайын дегенде жок, бирок манас айтып калдым мен. Анан келип алып эле ошо отурган, бирок эле мен манас айтып атсам мыйдап калды. Эмне болду сага десем эле. Манас келди депчи. Анан манас келип туруп ага жастырды. Ошол жерден жастырды да. Таң калыштуу да, буга акыл жетпейт, жазып алып өзү таң калып атат да. Анан ошентип анан тигини Клеопатра деп ошентип азыр ушундай бир ачылыштар болуп атат элдин арасындачы. Ошо аябай таң каласың да. Бу кандай депчи. Ошо сен айткандай убакыттар биригип атабы, өткөн чак келечек бар биригип атабы, ушинтип мындай эле болуп атабыз да. Апыр тапыр болуп эле кыздай болуп атабыз. Жоксо да кут болсун ушул. Баары жакшы нерсеге. Бардыгы жакшы нерсеге бар. Биз илгери баарыбыз чектелип калганбыз да. Жашоодун убактысы менен, өлүм менен чектелип калганбыз, картайуу менен чектелип калганбыз. Анан кылган ишибиз баары менен чектелген сознание. Ошо расширение кетип атат да жанагычы. Ошон үчүн адамдар, вот сен азыр айтып аткандай, өздөрү бир какой нерсеге кирип алып, түшүнбөй калып атат да, мен үчүн убакыт жок болуп калды. Бул кака кетти, бара эмес беле кече дегенде ушундай бир өздөрүндө бир таң калыштуу неме, орусча айткандай, эбрика болуп кетип атат да. Жан дүйнөлөрүндө. Сон. Рахмат, Бакытбекке бар болуңуз. Дагы улантабыз. Болсун.